لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس. Demek Peygamber aytkan Ravah Muslim eng nese. Endi baribir bilesiz bu nerseni aytылган hadisти baribir түшүнөбүз, көрөбүз, билип жүрөбүз. Бирок айтайын нерсе ошол эки. Кайсы бир топто, кайсы бир жамаатта болсун, кайсы бир жерде болсун, ошолордун арасында ит болсо, же бир коңгуроосу бар, жанагындай бир мал, төөбү, эчкиби, уй боло турган болсо, ошол жерде периштелер шерик болуп ошол жерде отурбайт деген экен. Демек карайт экенбиз машала. Белгилүү билебиз, барыбыз кайсы жерде иттин сүрөтү болсо, кайсы ит болсо, сүрөт бар отурган периштелер кирбеген тууралуу мурда айтканбыз. Кимдин үйүндө, мисалы, үйдүн ичинде. Сөз үйдүн ичиндеги бар маселе. Корого эмесе? Жок. Ошо үйдүн ичиндеги айтат. Негизинде эле өзү ит деген эмне десе нажас болот. Кандай нажас? Алымдар нажасатыл галис. Мындай чоң улуу нажас болот эсептелет ал. Кичинекей нажас эмес ал. Ал кандай десе, эми Алла Таала өзү жакшы билет. Эми азыркы илим менен карай турган болсок, эмнекен иттин терисинде эмнекен ошол өзүнүн адамдарда болуп же башкаларда болуп теринен нажасы чыкпайт экен да. Анын оозунан чыгат экен. Туурабы? Эми ит экинчи болсо ылгабайт экен эч нерсени. Ошонусу менен итте анан чочкодо эң чоң жана трихина деген чоң бир нүй бар экен, микроб бар экен. Азыр деле мисалы азыркы заманда аябай көп. Мисалы боор, курт болуп кеткендер көп. Билесиңер, адамдар боорду куртуп жа аттарын унутуп калып, эки түрлүү оор, боорду, куртту. Эсиңерде болсо айтып койсоңор болот. Ошол, эмне дейсиз? Ошол эки, короче, ушундай узун ат экен да. Ошол курт адамдын мээсине чейин кирип кетет экен. Ошо менен көптөгөн адамдар жаш кезинен эле ошо карганда ооруп, азыр өлүп аткандар көп. Эмне үчүн десе, эмнеге ошол именно ошол эки жанагындай бир нажастан чыгат экен алчы. Башка нерсе болбойт экен. Жугутан мисалса көчөнүн больницага бардым, жазылып турат да. Ошо эмнеден жуга турган ошончу. Карасаң, ит мышык деп атат. Эми субханалла бардыгы эле эме деп атты, бирок негизинде эмне үчүн десе, кайсы нерсе оорап келе турган болсо, кайсы нерсе чумап келе турган болсо, эмнекен ал мындай айтканда жанагы шариятыбызга ылайыктуу болбойт. Нажас негизи эле тазалык бул имандын жарымы, туурабы? Тазалык бул имандын жарымы. Тазалыкка кээ бирлери эми бул хадисте дагы көп чечмелер бар. Мисалы сырткы мааниси бар, мисалы демек таза болушубуз керек деген. Таза болуш керек десе кандай десе кийип жүргөн кийимиңен дагы, денеңен дагы. Мисалы биз мусулмандар жума намазы келердин алдында билесиздер мустахаб жакшы амал бар. Кайсы жуунабыз, туурабы? Жуманы барга жуунуп келиш керек. Жөн эле бар, жөн эле кийинип чыгып алып мындай шалпай барбайбыз. Бизден жуунуп анан барабыз. Эми ошондой эле субханалла дененин тазалыгы. Адамдар мисалы керек болсо баратканда биз эмнекен бышпаган пиязды жеп алып жамаатка барууну тыйын салат шариятыбыз, туурабы? Эмнеси ошо оорчулук келтирет. Ошол деген жана буттарды сасытпай жууп келиш керек. Көп мындай сырткы мааниси. Эми ошо ичкиси дагы бар. Ички мындай тазалык деген нерседен бул жүрөктө бирөөнө кек сактабоо, бирөөнү жек көрбөө деген ичкиси бар. Айтайын дегеним, деген ошол итте ошо чоң нажас. Демек аны багуу субханалла сасык болгон себебинен жана оор алып келген себебинен экен бизде мындай периштелер кирбейт деген сөз жакшылык келбейт дегенде маанини алат. Түшүнүктүбү? Ушундай. Эми ошондой эле сүрөт бар үйдө. Периштелер болбойт. Сүрөттүн кичинекейи болсун, чоңу болсун. Эми азыр суроо жанакы ит жөнүндө сөз болуп кетти мейли. Иттин мисалы үйдө багылышы жайыз эмес. Негизинен эле ким ит бакса болот десе, биринчи чабан бакса болот, чабан киши. Экинчи болсо жана аң улаган мергенчи. Ошолор гана жанагындай багып үйрөтсө болот. Бирок ошондо дагы үй эшиктин алдына жанагындай адамдар кирип жаткан жака байлап коюу өзү шариятта жакы ылайык көрүлбөйт. Эмне үчүн дегенде субханалла адамдарга тап берип турган иттерди багуу, же болбосо адамдар атайын таласын деп багуу, же болбосо жанагындай уруштуруш ниетинде багуу бул шариятыбызда жактырылбайт деп айтабыз. Шариятта жактырылбайт. Эски китептерде ит кандай болуш кетсе, үйдүн бир 40 метр алыстыкта туруш керек. Ошондо дагы бирок иттин акысы бар экен, түн ичинде эмне кылыш керек экен? Кой агатат экенбиз. Эгерде жанагындай бир эме боло турган болсо, жана чурката тургандай кылып жасап коет экенбиз да. Чурката турганчы. Адамдарга тап бере турган нерсе болсо. Бирок дайыма байлап коюп, анан субхана карабай койсо, ал зулум болот.
Ошол себептен жанагы чабан менен мергенчиден башка кишинин ит бакканы деле жакшы эмес. Кээ бирлер итти сүйүп, бетинен өпүп, ээрчитип ушундай кылып аткан жок. Эми шариаттын өкүмү ушул. Эгерде ал жанагындай мындай нун акыбалында денесине тийип келип турган болсо, эме кийимге тийип турган ошол кийим нажас болуп калат. Эми жанагындай бир жалай турган болсо, дагы эки бөлөт. Ачуу болуп турган менен, ачууланып турган менен иштеп турган болсо, мындай карайбыз деп атат алдымдар. Эгерде бияка шилекей тийбесе, эми күп намаз окуй беребиз. Бир ойноп, секирип туруп атырган, жалай турган болсо, анда ошол жерди толук менен жууш керек болот, катыраң менен. Туура? Толук акырында сыгуу менен деген сөз айткым келет. Караш, итте канча өкүм бар. Эми ошол периште кирип эткен. Бул жерде айтып аткан нерсе ушу, иттин негизи субханалла адамдарга тап берип турушу, ошол эмесинде субханалла адамдар жанагындай бир зулумчулук кылып, жана кээ бирлер бар, өзүнүн корготом деп кишилерге нападение кылып үйрөтөт го. Ошол шариятыбызда жакшы эмес экен субханалла. Ошондой эле керек болсо үйгө эле эмес, башка жерлерде дагы периштелердин келбей тургандыгы ит бар жерге туура эмес экен. Мисалы кыргызда сөз бар, ит аякты теппе деп коет, эмне үчүн деп ойлонуп көрдүңөрбү ушул жөнүндө? Анткени себеби иттин аягы өзү субхан нажаста, тили менен. Эми ал жерде эмне бар десе, жин шайтандар бар. Жөн эле сөз чыгып калган эмес да. Эми кээ бирлер мындай накылий далил бербейсиңби деп чыгышыңар мүмкүн, бирок мындай кээ бир тажрыйбанын негизинде алымдар теппегиле деген себеп ошол жерде балким жин шайтандар тамактанып аткан болушу мүмкүн. Ибадат кылып аткан болушу мүмкүн, субханалла. Мисалы алсак кара, бир күнү бир сахабинин ичи жарылып кетти, мындай. Ичи жарылып кетти. Кадимгидей ичи көмтөрүлүп ачылып калыптыр, мындай ашказан ичи агары чууруп чыгып калыптыр. Өлүп калыптыр. Келишти. Ярасы ушундай каза болду бирөө. Ичи жарылып кетти туруп эле. Деп пайгамбар барса, караса төөнүн эмнеси, изи турган жерде мындай туруп алып туруп ушатып аткан экен баягы эркек киши. Сахаб ушатып аткан экен. Ошол мезде бир жин чыгып пайгамбар айтат экен: "Я Расулалла, мен иман келдим, мен намаз окуган, мусулманмын, сага иман келтиргем. Бирок мен намаз окуткан эмес, бул үстүмө ушатты. Ошону ачуум келип мен атып ийдим" деген экен да. Деген нерсе ошо керек болсо, мусулмандар субханалла ушундай деңгээлде экен да, мындай жанагындай кумурсканын уюгунун үстүнө, адамдар эс ала турган жакка, суу агып турган жакка, мындай шариятта ушунча, мындай айтканда бул жерде бул ал сөзсүз эле никеси төрөлүп калыш шарт эмес. Мындай айтканда ошо акылы жеткен ошол деген сөз да, ошо мээ иштебейт деген сөз да. Шариаттын негизинде мисалы имандын 70тен өткөн бутагы боло турган болсо, ошонун бир бутагы адамдар баса турган жерден тикенектерди, таш баштарды алып коюш бул имандын бир бутагынан болуп эсептелет, билесиңер ушунда. Имандын бир бутагынан анткени адамдарга, ошол жерден адамдарга зыян бере турган деңгээлде болбош. Ошо ит дагы адамдарга зыян бере турган деңгээлинде багылбаш керек, жана ошо жерде коюлбаш керек. Жакшы эмес шариятыбызда. Собака друг человека деп эле коюш керек да негизичи. Келе ушуна. Ошондой. Я. Женщина друг человека. Эми айтайын мен. Бай бактыбай көчүдөсө. Женщина, субханалла. Эми, ладно мен. Демек, ит жөнүндө ушундай экен. Шариятыбызда коңгуроо илүү мындай улуксат берилет. Бирок ошол мезгилде коңгуроолор бул шайтандын бир чоору деп айтылат. Ошол коңгуроону эгерде жоголуп кетиш коркунучу болсо, ошондойдо илсе болот. Ал эми кээ бирлерди мен көрдүм эле, илгери көрүп калдым, азыр чөтө көрө элекмин. Коңгуроону илип коюшат экен. Эмне үчүн десе, субханалла, бул төл башы деп. Анан ошого тийбейт экен да. Мындай кыла турган болсо, бул субханалла жахилят доорунан чыгып калган болосуз. Алдай кылган дурус эмес. Жанагындай эмени коңгуроону илип койгон жакшы эмес болуп эсептелет шариятыбызда. Дурус эмес. Макулбу? Анткени Аллага, анын пайгамбарына жаккан нерсе болуп эсептелбейт. Кийинкиси периштелер, субханалла, периштелер болсо, мындай акыйкат Аллах Тааланын жаратып койгон кулдары. Алардын нафсиси жок. Мисалы, нафси жок дегенде кандай түшүнөбүз десе, алар эч качан Алланын буйругу жок, бир да кадам кыла албайт деген сөз. Эмнеге периштелер дайым такай өкүмдү гана аткаруучу. Шайтан менен адам болсо, Алланын буйругу жок мисалы алсак, эмне кылат? Баска берет. Зына кылба десе, зынага барат. Арак ичпе десе, арак ичет.
Калп айтпаса калп айтат. Уурдап атса уурдайт да бизге ушундай да. Ошон үчүн биз өзү напсибиз бар деген сөз. Напсибиз менен күрөшүү үчүн дин берилген бизгечи. Напсибиз менен күрөшүү үчүн дин берилген. Адамдар мисалы алса көптөгөн убакыттар мисалы арагын тыштай албай, күнөөсүн чалбай бирок даватка чыгып, жана алып келип, анан тыштап салат атпайбы? Эмне үчүн ал мындай айтканда бир кулагы мурун ошон эле кул кетип бараткан болсо, эми колуна дин деген эмнени алды? Мындай бир куралды алды. Ошо менен өзүнүн нафсисин жеңип, машалла, эмне кылды? Ошону токтотту деген сөз да. Ошон үчүн периштелер болсо адамдардын дайыма жанында турат. Алла өзү айткандай, эмнеген алдында, артында, башында, аягында периштелер турат. 4 периште, дабы 8 периште, дабы 21 периште деп айтат. Субханалла, адамды коргосун, Алланын өкүмү менен коргоп турат. Эмнекен алар бар экен. Ошондой эле бизди азгырып турган шайтандар бар. Эми шайтан ар нерсе менен азгырат экен. Мисалы, субханалла, биринчи жаш болсоң, сен жашсың деп арыз азгырат экен. Эми дагы жетишесиң, намаз окуп аласың. Кээ бирөө айтат го, качан десе, пока жумуш токтоп атат, жумуш болуп атат, иштеп алалы жаш кезде дейт го. Уже болду, оозунан шайтандын жыты чыгып аткан элечи. Кээ бирлер бар, аксакал болуп калган, намаз окубайсыз, эми тил келбей калды, акыл жетпей калды. Бул уже оозунан чыгып аткан шайтан сүйлөп атат ал ушечи. Болду уже мындай айтканда, анын кишинин аркасында. Кээ бир мисалы алса, жол салынбайсыңбы десе айтат, мисалы, эми азыркы заман башка да, современный эле жашай бербейлиби? Эмне болмок эле, мен дагы намаз окуйм, бирок оронбойм. Мындай кыла берсе эмне болмок эле? Майла жок. Субханалла, ошону жүрө бер деп айтасың да. Эмкени себеп эмне болот? Жанагындай намазды окуп туруп койт дейсиң да. Бирок кээ бирлер эмнекен динди өзүнүн максатына ылайыктап тутуп аткандар, булар диндеги адамдар болуп эсептелбейт. Булар субханалла шайтандын дининде болуп эсептелет. По-моему, момундай кылса деле болбойбу деп кетип бараткандар уже болбойт. Болгон Алланын каалоосу үйрөткөндөй гана болуш керек. Куран жана хадис негизинде. Көп адамдар ушундай азыр. Мисалы, эмне десе айтат, эми ушинтип эле жүрсөм эмне болмок эле. Мына дейт, бир айтат, мен арак ичпейм, өзүмө кылбайм дейт. Бирок досторум келип арак берип койсо эмне болмок эле дейт да. Намазды окуйм дейт го. Ушинтип мисалы көп адамдар шайтан субхан ошондой адамдар азгырат. Демек, ошол эле жанагы айтып аткан ит дагы керек болсо мисалы алса, шайтандар, жанагындай жин шайтандар кап-кара болгон, бир да тагы жок болгон итке окшошуп келе турганы бар. Жылаан кап-кара болгон бир жылаандын кейпинде боло тургандыгы бар. Туура билесиздер, субханалла. Анткени ушундай бул акыбалда келет экен. Демек, туугандар, периштелердин болбой тургандагысы, Алланын каары келе турган нерсе экен, бул нажасат менен алектенүү. Субханалла. Демек, эмне кылат экенбиз? Ушул нерсе колдон келсе, чабан менен эле мергенчиге нуксат экенин унутпай, үйдүн ичинде сүрөттөрүн баарын илип албай шакыратып, субханалла, мындай айтканда өзүбүздү коргойлу. Кээ бирде мындай айтышат да мачы, эмне үчүн силер молдалар тыяла бересиңер дейт. Эмне үчүн молдалар тыяла бересиң? Эмне үчүн тыйылат билесиңерби? Алдыда бала болбош үчүн. Мисалса, жолдо азыр трёхножка турат, туурабы? Келатканды көрдүңөр да, туурабы? Трёхножкалар турат. Эми эгер ошо болбогондо, мисалы алса 220 менен айдамакпыз да. Ошондо далай киши өлүп кетпеди, туурабы? Ошондо мисалы гаишник болбой турган болсо, субхан эмне болот? Жолдун баардыгы бесбирде уже далай киши мисалы алса өлүп кетмек. Ошондой нерсе. Демек, ошондой эле молдолор дагы ошондо эртеңки күндө субханалла авария болуп калбаш үчүн, ошондо эртең субханалла жөнөлбөй харам өлүп калбаш үчүн субханалла. Үй бүлөңөрдүн баардыгы талкаланып кетпеш үчүн, балдардын баардыгы бузулуп кетпеш үчүн, кыздар каалаганын кылып кетпеш үчүн, аялдар күйөөсүнө баш ийбей калбаш үчүн субханалла эмне кылат экенбиз? Эркектер келип сол мээси айнып калбасын, баягы кыргыз байыса катын алат, өзбек байыса там салат деп субханалла ушундай нерсе бар го. Ошону көбөйүп кетпеш үчүн субханалла молдолор бар да, эскертип турат. Эй, бул ит бакпай эле койчу, жакшы эмес. Шайтан анткени кайсы нерсе шайтанды өзүңө жакындатып атса, молдо ошондон алыстатканга аракет кылат да. Максат ушул иншалла. Илимдин максаты да ушундай. Жең жөнөкөй нерсе, бирок жашообузда муну мындай шайтан алейхи лаана сиз менен биздин жашообузга оңой нерсени алып келип коет. Оңой көрүнөт. Мындай эле кылып кое бербейсиңби? Эмне болмок эле деп пикир сала берет. Жок, андай эмес. Биякта кичинекей эле нерсе, бирок тети анан тоо болуп калат. Ошон үчүн мындай орустар бизден корккон элечи, Восток дело тонкое деген да. Аяк бара турган болсоң, абайлаш керек дешкен да. Ушундай. Ошон үчүн субханалла тууганда динибизди сактайлы. Кичинекей болсо да өзүнүн динибизди сактайлы, машалла. Динибизди сактасак, анда баардык нерсе сакталат. Динибизди жоготуп койсок, анда баардык нерсени жоготуп коебуз.
Диндин ичинде баары бар, субханалла. Диндин ичинде баары бар. Bir чоң bir дамалардын алдына барып сурап калдым, ушу дин жөнүндө бир түшүнүк бериңизчи, мазхабтар жөнүндө, ушу тарикат жөнүндө түшүнүк бериңиз. Айтат да, бул дейт Алланын жолуна чыгуу, дават иши. Бул да чоң бир төөнү, пилдин изи дейт да. Пилдин изи. Эми анын ичинде дейт, пилдин изинде ичине дейт, төөнүн изи батып кетет дейт, таманын изи. Жылкынык да батып кетет. Уйдук да, койдук, эчкилик да барып батып кетет дейт. Демек, субханалла, динди сакташ үчүн мээнет кылсак, машалла, ошонун ичинде баарын таап кете беребиз. Илимди таап кете беребиз. Тарикатты таап кете беребиз, машалла. Маарифатты таап кете беребиз. Карасаң кандай, ошонун ичинде баардыгын ошонун ичинде. Ошо биздин эмнекен? Ошо дин мээнеттин ичинде, иншалла. Аракет кылабыз, Амин. Субханакалла хамдик. Ашалла анта астагфирука ва атубу илейк.